Amir Temur. Jahangir Amir Temur 1336-жылы 9 апрелде Шахрисабзга жакын жерде туулган. Монголдордун 150 жылдык бийлигине чек коюп, борборлошкон мамлекет түзгөн. 1370-1405 жылдары Өзбек мамлекетин билим, адилеттүүлүк жана чечкиндүүлүк менен башкарган. Жер ортолук деңизинен Улуу Кытай дубалына, Москвадан Делиге чейинки ири аймакты камтыган алдыңкы империяны түптөгөн. Өмүрүндө өзү башчылык кылган бир да аскерди кагылышууда жеңилбеген чебер кол башчы саналган. Экинчи кайра жаралуу доору Темурийлердин алтын доорунун пайдабалын түптөгөн. Жүздөгөн мектеп, медресе, китепкана, оорукана, кербен сарай, көпүрө, мончолор, бакчалардын курулушу, арыктардын казылышы, жерлердин өздөштүрүлүшү, көрктөндүрүү иштерине башчылык кылган. Илим, билим жана маданияттын демөөрчүсү, математика, геометрия, астрономия, логика, тарых, музыка, адабият, сүрөтчүлүк, окурмандык, шахматты өнүктүргөн. Мамлекетти жана коону башкаруу боюнча өтө баалуу жана уникалдуу тарыхый укуктук эмгек Темурдун түзүктөрүн жазган. Амир Темур 1405-жылы 18 февралда Отырарда каза болуп, Самаркандтагы Амир Темурдун күмбөзүнө көмүлгөн.